Assalamu алейкум экендештер. Куба такси каналына кош келипсиздер. Арбаңыздар. Бүгүн 27 март 2025 жыл Москва шаарында такси тармагында иштейбиз. Такси тармагында Комфорт Плюс тарифинде иштейбиз. Тагыраак айткандачы, өзүм негизи 3 күндөн бери көп иштей элекмин. 3 күн баш иштеген жокмун да. Машина ушул жерде турат. Азыр уже отал деп коюм, жылып атат да. Саат 6-га чейин иштеп көрөм. Канча заказ болот? Комфортты күйгүзөбүзбү? Комфорт Плюс менен тура беребизби же эконом күйгүзөбүзбү? Ким билет эми. Анткени көп Москва шаарында чаттарда элдин баары жаман көрүшүп атат. Комфорт Плюс иштегендер экономду да күйгүзүп иштеп атышат, биздин аныбызды тартып алып атат деген ызы чуулар көп болуп атат. Ошон үчүн өзүм көрсөтүп бергенге аракет кылам. Так что аягына чейин менен болуңуздар. Так, таксометрди көрсөтүп кетейин. Бүгүн айткандай эле четверг. Так, бул эмне дейт? Проверка селф пройдена дейт. Так, буяктан көрсөтсөм. Не болуп кетти бияга? 3 күн иштеген жокмун, 1-2-3 күн иштеген жокмун. Мунун күн иштеп аттым эле, мунун күндөрү жумуштарга иштебей калдым. Буяктан эмени көрсөтө кетейин. Мен көрсөтөйүн рейтинг 5 типа дегенде чын эле бирокчу. Платина золотого жетишип коет хотя бычы. Буяктан көрсөтүп кетейин. Бул жерде мисалы комфортто күйгүзгөн жерлерим бар экен да. Бирок менде эконом жок, чынын айтайын. Эконом вообще күйгүзбөйм мен. Карап койгула жигиттер. Экономду күйгүзгөндөн көрө күйгүзбөй эле койгон жакшы да. Андан көрө экономду күйгүзгөндөн жараша Комфорт Плюсту берип туруп эле эконом машина алган жакшы да. Ошон үчүн бири-бирибиздин аныбызды талашпайлы. Ким өзүнүн тарифинде иштесин, бирок эми Комфорт Плюста чын заказ аз да. Ошон үчүн Комфорт Плюсту алар комфортту күйгүзөт кээде. Мен мисалы кээде күйгүзөм, анан калганын билбейм бирокчу. Ошон үчүн бири-бирибиздин аныбызды татпай, өзүбүздүн тарифибизди иштейли. Кимде ким эң жакшы таксопарк издеп аткан болсо, ушул келечек таксопаркын сунуштамакчымын. Таксопарктын проценти 1%, самолетка кошуп беришет. Техподдержка 24 саат бою, выводты таксометрден кыласыздар. Так что ушуга чейин эч кандай жабап болгон эмес, и болбойт дагы. Так что келиңиздер, кошулабыз, чогуу иштейбиз. Аман болуңуздар. Жигиттер, саат 12:55-50 отурган машинага. Заказ жок, дагы отурам Комфорт Плюста. Эмне кылабыз? Комфорт Плюс күйүзүп көрөлү, Эми отурганда да пайда жок го, эми иштеш керек да, туурабы? Экономдуго күйгүзбөйбүз. Комфортту күйгүздүк, азыр канча мүнөттөн кийин заказ өткөн көрөбүз. Комфортту күйгүзгөндөн кийин 5 мүнөттөн кийин заказ түштү. Алып кетели эми, эмне алабыз аны башка? Так, заказды жабабыз. Почти 7 минута, 307 сом рубль. Плачын, так что күтмөй дагы. Если плюс түшпөсө 15 мүнөттөн кийин. Значит, комфортту күйгүзөбүз, комфортпен кетебиз. Шунакай эми. Шундай эми, эмне кылабыз? Эми келдик, экинчи заказ менен жилой комплекс Нева Тауэр дейт да, 13 жигиттер, если билсеңер билбесеңер. Москва Ситинин жанында. Билесиңер да биякта. Баягы Москва Сити. Короче, саат 1-ге жакын баштагам. 3:30 болду. 2 заказ кылдым. Не дей аласыңар? Заказы жабалы. Минутасында көрбөй калдым, короче. Канча мүнөт болуп калды?
Жигиттер, өзүңөр көргөндөй эле Москва Ситиге келдик. 2 заказ кылдык, 1000 сом болду. Саат 5-4 болуп калды да. Саат 1ге жакын баштаганбыз. Ошондо 3 саатта 2 заказ. Бул не деген шумдук, а? Не деген шумдук бул? Москва Ситини бир жолу көрүп коеюн, дагы бир жолу, Лай кылып. Бияка постоянно келебиз го, бир күндө кача бир күн келебиз да. Uzun zdanyalar. Азыр 2 заказ кылсак, үйгө кетебиз, эми 2000 сом таап алып, походу. Короче, жигиттер, 3 заказ кылдым. 1242 сом болду. Видеонун башында айттым эле, саат 5-6га иштейм деп. Саат 4 болду. Анан ойлоп калдым, уже пробка башталды. Жумушту токтойм деп, өзүм иштерим бар да, ошого кетиш керек. 3 заказ кылдым, өзүңөр көрдүңүздөр. 1242 сом иштедим. Негизи чындыгында Москвада азыр жумуш азайып кетти. Эмне үчүн азайып кетти билбей атам. Же машина көбөйүп кеттиби, же адамдар заказ жок, только метро менен жүрөбү билбей атам да. Ошон үчүн такси мекенештер сабыр кылабыз. Кудайым буйрса, ушул азыр март бүтүп атабы, апрель, майда кудайым буйрса иш башталат. Ошого чейин сабыр кылып иштеп туралы, иштегендер. Так эмне дейсиз, ошол эми. Ушинтебиз, ошон үчүн комфорт плюстагылар экономду күйгүзбөгөлө. Эми комфортту күйгүзсө болот го деп ойлойм да, мен чындыгында, анткени эми комфорт плюс жумуш аз да. Еще комфорт класстагы машиналар тоже аз да, Москвадачы. Ошон үчүн мага капа болбоңуздар. Ушунча кыскача видео болуп калды. Кудайым буйрса, эмкиде да видео чыгарып калсак, толук видео чыгарып берем. Ошол аман болуңуздар анда, көрүшкөнчө.